Мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов негизинен кыргыз жана орус тилдеринде жазган. Ал эми чыгармалары 170 тилге которулуп, жалпы тираж менен 60 миллион данага чыгарылган. Ал өзүнүн чыгармаларында гуманизм жана бүткүл жандууларга улуу сүйүү жөнүндө өз идеяларын камтыган. Чыңгыз Айтматов Төрөкулович 1928 жылы 12 декабрда Талас областына караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында репрессияга туш болгон мамлекеттик ишмердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 2008 жылы 16 майында Татарстанда сапарда жүргөн кезде бөйрөгүнүн иштебей калгандыгына байланыштуу жазуучу ооруканага жеткирилген. Ошол эле жылы 10 июнда кыргыз элинин сыйлыгы улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов Германиянын Нюрнберг шаарындагы ооруканалардын биринде пневмония оорусунан дүйнөдөн кайткан. 2008 жыл Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланып, туулган күнүнө белгиленмек болуп, тилекке каршы жазуучунун көзү өтүп кеткендигине байланыштуу бул ой ишке ашпай калган. Киргизы и казахи очень близкие. У нас не то, что переводчика не надо, у нас фактически один язык. Так что вопрос известности в нашей стране Чингиза Айтматова не стоит, потому что он истинный писатель как кыргызского, так и казахского народа. Доллар берсел ошояка чуркап барып, эмне десек ошонун баарын аткарууга даяр. Ошол биздин азыркы алабалыбыз, кемчилигибизди көрсөтүүгө аракеттенгем. Ал жүрүп отуруп, ал эмес тетиги тоо таштын арасында дөңгүн үстүндө жүргөн тетиги Илбирис жаа баштарга чейин жетти. Ошол базардын экономикасынын күч кубаты.